Жүрөк канаткан жагдайларга туш болуп, кимдидир эч качан кечире албачудай сезилген абал ар бир пенденин башына келери шексиз. Таарыныч, ыза, өч алуу өтө оор сезимдер. Булардан кутулуу да оңой эмес. Адам жүрөгүнө так салган адамды анын мамилесин эс тутумуна доо кетип эле унутуп калбаса, унутушу кыйын, атүгүл мүмкүн да эмес. Бул сезим өз ара мамилелерге жик салып, жарака кетирип, аягы өкүнүчтүү бүткөн жагдайлар аябай эле көп экенин таанууга болбойт. Бул сезим ар бир адамдын жан дүйнөсүн аралап өтүп, жүрөгүн сыздатат. Айрымдар бул сезимди жүрөктүн түпкүрүндө калтырып, эстебөөгө, унутууга, жаап коюуга, баары жакшыдай түр көрсөтүүгө аракет кылат. Бирок канчалык терең каткан сайын ал ого бетер тамырлап, тымызын күч алып, акыры кыйратуучу күчкө ээ болгондо, ээлеген ордуна, башкача айтканда, адамдын ошол жан дүйнөсүнө батпай калганда, вулкан сыяктуу атылып, жашоого чоң кыйроо алып келет. Мунун кесепети өтө жаман. Экинчи бирөөлөр болсо, ошол таарынычын, ызасын таарынткан адамынын өзүнө эмес, башкаларга айтуу, даттануу, жамандоо, ушактоо аркылуу өзүндөгү таарыныч уусун туш-тушка таратат. Башкаларды өзү тарапка тартып, таарынган адамын аларга да жек көрсөтүүдөн ырахат, кубаныч, жок дегенде сооронуч тапчудай болот. Бул да өтө пас мамиле. Андан адамдагы таарыныч азайып калбайт, жеңилдеп калбайт. Ал баары бир айыкпаган жарадай, илең-салаң абалга жеткирип, адамдын рухий жашоосуна бүлүк түшүрөт. Анда бул сезимден кутулуу жолу барбы? Деги бул сезимден кутулуу жолу барбы деген жан дүйнө кыйкырыгы жооп табууга тийиш. Жек көрүү сезими көкүрөктүн тереңинде далай жылдар бою жаткан болсо, кечирүү оңой эмес. Жашоосунда ырайымсыз ташбоорлуктарды көп жасаган бир камкор Ыйсага кайрылып калат. Мурунку жашоосундагы ырайымсыз иштери эсине түшкөндө, Теңирдин алдына келип, чөгөлөп, кечирим сурай берет. Ошондо Теңир күнөөлөрүн кечиргенине жан дүйнөсүнүн тереңинде ишенип, сооронуп калар эле. Күндөрдүн биринде сыйын үйүнө келип, сыйынып отурганында күтүлбөгөн бир окуя болот. Ошол эле сыйын үйүндө бир нече жыл мурда анын атасын өлтүргөн адам да сыйынып отуруптур. Атасы өлтүрүлгөн учурда ал өзүнө өзү, эгерде мен ошол адамды тапсам, аны өз колум менен өлтүрөм деп ант берген болчу. Ошондуктан ал адамды көрөрү менен жан дүйнөсүнүн тереңинен оргуп чыккан жек көрүүнү сезет. Алапайын таппай калган жаш машаякчы ордунан тура калып, сыртка чыга жөнөйт. Чыга бериште анын көз алдына айкаш чыгач, анда кадалган Теңир Ыйсанын элеси тартылат. Ошол нерсе ага терең таасир берип, айланада бардык нерсе башкача түскө боелуп, башка түргө өзгөргөндөй болот. Сыйынып отурган адам, жанада айкаш чыгачка кадалган адам. Айкаш чыгачта кадалган адам, ата, буларды кечире көр. Анткени алар өздөрүнүн эмне кылып жатышканын билишпейт деп сыйынып жатат. Бул сыйынуу анын өзүнө да, атасын өлтүргөн адамга да карата айтылып жатканын түшүнөт. Ошондо шашыла сыртка чыгып бараткан адам тык токтоп, кайра артка бурулуп, атасын өлтүргөн адамдын жанына келип отурат. Ошол окуядан кийин ал адамдарды Кудай кандай кечирсе, дал ошондой кечиргенди үйрөнөт. Ыйсаны кабыл алган ар бир адамды Кудай кечирерин эстен чыгарбасак, өз ара кечиришүү алдаганча оңой болот. Эгерде Кудайдын сизди кечиришин кааласаңыз, Кудай сизге кандай мамиле кылган болсо, таарынткан адамыңызга так ошондой мамиле кылыңыз. Аракет кылыңыз. Кечире билүүнү жашооңуздун ажырагыс бөлүгүнө айландырыңыз. Ошондо жашооңуз кандай керемет нукка буруларын көрөсүз. Жүрөктөгү жараттар айыксын десеңиз, кечирим деген улуу бакытка орун бериңиз. Бул оор, бирок мүмкүн.